Эхинококоз жана альвеококоз илдеттери бир гана УЗИ аппараты аркылуу боорду текшергенде гана билинет. Ага чейин оорубагандыктан бул организмдеги мите курттун белгиси билинбейт. Бүгүн Акжар айылындагы мектеп окуучулары медициналык кароодон өтүштү. Анткени эхинокок курту жуулбаган жашылча жемиштен, ошондой эле ит мышыктан жуккандыктан көпчүлүк жарандар бул дарт тууралуу биле бербейт. Коркунучтуу дартты бир гана операция жолу менен дарылоого болот. Бул эхинокок курту 2-4 мм болот, адамдын көзүнө дей көрүнбөйт да. Буну адам ооругандай эч бир белги бербейт. Бул билинбей эле өсүп жетиле берет дагы. Анан канча чоңойгондо ошондо бир гана адам мисал үчүн боорунда пайда болсо, ошо боор жагы кысылып, адам саргай баштайт, алы кетип, арыктап, тамак ичпей калат. Анан ушул эхинокок менен альвеококту аппараттан, УЗИ аппаратынан, рентгенден, томографиядан гана көрсө болот. 3 сантиметрден өйдөрөөк болуп калса, бул болду. Бир гана хирургиялык жол менен гана ошол адамдын өпкөсүндө болсо, боорунда болсо, хирургиялык жол менен гана алат да. Окуучуларды текшерүү маалында дарыгерлер өпкөдө эхинокок дарты бар экенин аныкташты. Бул жигиттин кече рентгенден чыгыптыр, өпкөсүнөн эхинокок киста чыгып атат, чоңураак. Боору таза. Жаңы заманбап УЗИ аппараты ар бир адамдын өпкө боорун текшерүү маалында эхинокок же альвеококоз курту бар экенин аныктоого мүмкүнчүлүгү чоң. Көпчүлүк маалда балдар өздүк гигиенаны туура сактабагандыктан бул дартка чалдыгуу коркунучу жогору. Дарыгерлердин айтымында акыркы кездерде кулпунайларды жуубай жегенден дагы бул дарттын күчөп жатканын айтышат. Окуучу балдардын саламаттыгын элетке барып текшерүү боюнча иш-чараны Кызылай коому уюштуруп келет. Портативный УЗИ аппарат менен бекер балдарды текшерүү иш-чарасы жүргүзүп атат. Биз жактан жардам эмне десек, бул ошо түшүндүрүү иштерди жүргүзүү жана ошо УЗИден өтүп аткан балдарга биз ошо кичинекей болсо да белектерди берип, мотивация кылып, ошо өтсө бул эч бир коркунучу жок, жана бекер өткөнгө ошо жардам берип атабыз. Мындай балдардын саламаттыгын текшерүү жакын күндөрү да улантылары айтылды. Бегайма Сымбаева, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Талас району.